Саламатсыңар студенттер. Бүгүн силер менен курулуш өндүрүшүнүн технологиясы жана аны уюштуруу сабагына курулуш өндүрүшүнө даярдыктар аталыштагы лекциялык сабакты өтөбүз. Лекциялык сабактын текстин орус тилинде, түшүндүргөндү кыргыз тилинде өтөлү, себеби араңарда орус тилде сүйлөгөн, орус мектепти бүтүргөн студенттер дагы бар. Бул лекцияда 4 суроо карайбыз. Биринчи суроо курулушка даярдыктардын орду жана мааниси. Экинчи суроо курулушка жалпы уюштуруу техникалык даярдыктар. Үчүнчүсү курулуш объектилерин жана алардын комплекстерин курууга техникалык даярдыктар. Төртүнчү курулуш өндүрүшүнө техникалык жана технологиялык даярдыктар. Курулушка даярдануулардын орду жана мааниси. Курулуш объектилерин куруу үчүн биринчи кезекте ага даярдыктарды көрүшүбүз керек. Себеби курулушка жакшы, так, туура жана өз убагында даярданып алган болсок, курулуш монтаждоо жумуштары, керектелүүчү курулуш материалдар, конструкциялары, курулуш машиналары, жумушчулары менен өз убагында камсыздалынып, үзгүлтүккө учурабай аткарылат, жакшы сапатта бүткөрүлөт дагы объектилерди өз мөөнөтүндө пайдаланууга тапшырабыз. Курулушка даярдануу деген бул бири-бири менен тыгыз байланышкан уюштуруу, техникалык, технологиялык, чарбалык жана башка иш-чаралардын топтомунун негизинде курулушту баштоо, курулуш монтаждоо жумуштарын жогорку уюшкандыкта техникалык сабаттуу, прогрессивдүү бүткөрүп, объектилерди өз убагында пайдаланууга тапшыруу жана эң жогорку техникалык, экономикалык көрсөткүчтөргө жетишүү болуп эсептелинет. Курулушка даярдануу 3 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүм бул курулушка жалпы уюштуруу техникалык даярдык. Экинчиси курулуш объектилердин жана алардын комплекстерин курууга техникалык, инженердик даярдык. Үчүнчүсү курулуш өндүрүшүнө техникалык жана технологиялык даярдык. Курулушка жалпы уюштуруу техникалык даярдык биринчи кезектеги аткарылана турган даярдыктардан. Бул этапта төмөндөгү жумуштар аткарылышы керек. Биринчи, курулушту долбоорлоо сметалык документация менен камсыз кылуу. Объектилерди куруу долбоорлоо сметалык документациянын негизинде жүргүзүлөт. Ошол себептен долбоорлоо сметалык документацияны заказчик менен түзүлгөн келишимдин негизинде долбоорлоо ишканалары иштеп чыгып беришет. Экинчи, курулуш жүрө турган жерди же болбосо трассаны бөлдүрүп алуу. Эгерде заказчиктин өзүндө жер болбосо, ал жерди бирөөдөн сатып, же болбосо арендага бөлдүрүп ала турган болсо, өзүнүн укугун тастыкташ үчүн документти тууралаш керек. То есть жерге болгон өзүнүн укугун тастыкташ керек. Үчүнчү аткарыла турган жумуш курулушту финансылоону чечүү. Курулуш башталганга чейин финансылоо боюнча бүт суроолор такталыш керек. Заказчиктин өзүнүн акчасы жетеби, же инвесторду привлекать этепти, инвесторду привлекать этсе кандай шарттарда, кредит ала турган болсо кандай процентте, кимден алынат, подрядный ишканалар менен эсеп кылсак кандай формада жүргүзүлөт, курулуш башталганга чейин акчасын төлөп береби алдын ала, же болбосо толук бүткөндөн кийин берилет акчасы, же ай сайын аткарган жумуштун көлөмүнө жараша төлөнүп турабы акча. Ушуга окшогон суроолордун баардыгын чечип алыш керек экен. Төртүнчү, курулушту курууга келишим түзүү. Кардар заказчик подрядчикти тандап алат дагы, экөөнүн ортосунда келишим, подряд келишими түзүлүш керек. Бул келишимде курула турган объект боюнча аткарылуучу курулуш монтаждоо жумуштарынын көлөмү, баасы гана аныкталбастан,
эки тараптын ортосундагы курулуш бүткөнгө чейинки бардык өндүрүштүк жана чарбалык мамилелердин тутуму такталып алынат. 5. Kuruluş ayantında kuruluş işlerin жүргүзүүгө уруксат алуу. Уруксаты жок kuruluş ayantında kuruluş жумуштарын баштоого эч кимдин акысы жок. Ошол себептен биринчи кезекте жер иштерин аткаруу үчүн уруксат алыш керек. Берилген уруксатка kuruluş ayantында жайгашкан инженердик коммуникациялардын орду жана ошол жерлерде жер иштери кандай ыкмалар менен жүргүзүлөт, ошолорду көрсөтүлүш керек. 6. Kuruluş ayantында жайгашкан бузула турган имараттарда жашаган адамдарды же ишканаларды көчүрүү боюнча суроолорду тактоо. Kuruluş ayantында жайгашкан имараттарда жашаган адамдарга же ишканаларга башка жактан азыркы жашап жаткан шартына барабар имараттарды таап, алардын макулдугун алып, ошол жактарга көчүрүү иштерин уюштуруш керек. 7. Kuruluş ayantын бак дарактардан, бадалдардан жана эски имараттардан тазалоо керек. 8. Kuruluş аймагын жол, убактылуу суу, энергия менен камсыз кылуу. Эгер kuruluş аймагы калк жашаган аймактан алыс жерде жайгашып, ал жакта жол жок болсо, жол курулуш керек экен, суу жок болсо, сууну алып барышыбыз керек экен, жана энергияны тартып алыш керек экен. 9. Жумушчуларга тиргилик жана медициналык кызмат көрсөтүү. Чоң объектилердин курулушу өнүкпөгөн аймактарда, калк жашаган аймактардан алыскы аймактарда жүргүзүлө турган болсо, ал жерде жумушчулар жатып иштей турган убактылуу шарттар жана медициналык кызмат көрсөтүлө турган шарттар каралыш керек экен. 10. Технологиялык жана башка жабдууларды, кабелдик буюмдарды, курулуш конструкцияларын, буюмдарын жана атайын материалдарды жеткирүү боюнча заказдарды жана контракттарды түзүүнү уюштуруу. Курулуш башталганга чейин ошол курулушта керек боло турган материалдарды, кабелдик буюмдарды, курулуш конструкцияларын, эгер технологиялык жабдуулар керек боло турган болсо, ошол жабдууларды кимден алабыз? Поставщиктер. Ошолор менен контракттарды түзүп, андан сырткары ким жеткирет? Жеткирүүчү компаниялар менен дагы келишимдерди түзүп, баарын даярдап болушубуз керек экен. Даярдыктардын экинчи түрү бул курулуш объектилерин жана алардын комплекстерин курууга техникалык даярдык деп аталат. Бул даярдык экинчи этаптагы курулуш монтаждоо жумуштары башталганга чейинки аткарылуучу иштерди камтыйт. Же болбосо бул даярдык инженердик даярдык деп да аталат. Ушул техникалык инженердик даярдыктар кайсы жерде аткарылат, ошого жараша эки түрдүү болуп бөлүнөт. Биринчиси бул курулуш аянтынын ичинде аткарыла турган иштер жана экинчиси курулуш аянтынан тышкары жерде аткарыла турган даярдыктар деп бөлүнөт. Курулуш аянтынан тышкары даярдыктар бул чоң объектилерди өнүкпөгөн, калктуу аймактардан алыс жайгашкан аймактарда курууда аткарылат дагы. Алар төмөндөгү жумуштардан турат. Биринчиси курулуштук кум, шагыл, бетон жана эритме аралашмалары курулуш конструкциялары менен камсыз кылуу үчүн атайын өндүрүштүк базасы түзүлүп, ага ылайык карьерлер салынып, цехтер курулат. Экинчиси зарыл учурда, эгер жок болсо ошол нерселер, автомобиль жана темир жолдор курулат. Эгерде курулуш кандайдыр бир чоң дарыянын жээгинде курула турган болсо, дарыянын жээги транспорттук түйүн катары колдонулуп, кемелер үчүн атайын тосмолор курулат. 3. Электр, буу, газ булактарына туташтыруучу линиялар курулат. Ал эми туташуу мүмкүнчүлүктөрү жок болсо, өздүк подстанциялар курулат. 4. Мобилдик электр станциялары жана от казандары курулуп же орнотулат. 5. Артезиан скважиналары казылат же суу алуучу жайлар курулат. Бул суу жок болгон мезгилде
атайын артезиан скважиналары казылып, ошол жердин алдынан суу алат экенбиз. Же болбосо сууларды куюп бир жерге топтоп алыш үчүн атайын водозаборлор курулуш керек экен. Курулуш аянтчасынын ичиндеги даярдыктар төмөндөгү жумуштарды камтыйт. Биринчи, инженердик тармактарды, жолдорду, имараттарды жана курулмаларды куруу үчүн негизги окторду жана кызыл сызыктарды аныктоо боюнча геодезиялык репер тармактык белгилерин жана биринчи кезектеги геодезиялык жумуштарды кардардан кабыл алуу. Экинчи, курулуш аянтында жер кыртышына жараша топурактын жайгашуусун пландоо, зарыл учурда дренаждык каналдарды орнотуу жолу менен курулуш аянтчасынан сууну агызуу, ийне чыпкасы орнотууларын куруу менен жер астындагы сууларды жасалма түрдө төмөндөтүү боюнча иштерди жүргүзөт. Дренаждык каналдарды кайсы мезгилде курулат? Эгерде ошол биздин курулуш аянтчабызга суу агып кире турган болсо, ошо сууларды башка жака агызып, аянтчаны суудан арылтышыбыз керек экен. Грунтовые воды деген түшүнүк бар, жердин алдындагы суулары. Ошол суулар көп болсо, өтө жогору жайгашкан болсо, аларды атайын ушундай иглофильтр установкаларды куруп туруп, ошолордун жардамы менен суунун деңгээлин төмөндөтүшүбүз керек экен. Үчүнчү, курулуш мезгилинде убактылуу пайдалануу үчүн энергия, суу, жылуулук жана газ менен камсыздоо тармактарынын туруктуу жана убактылуу бөлүктөрүн жайгаштыруу. Төртүнчү, курулуш аянтчасынын чекесин тосуу жана электр жарык берүүнү уюштуруу. Бешинчи, курулуш конструкцияларын кабыл алуу жана сактоо үчүн сактоо аянтчаларын жана аларды топтоо стендтерин уюштуруу. Бул складдар же болбосо складские площадкаларды уюштуруу болуп эсептелинет. А топтоо стендтер дегенди бул укрупнительная сборка деген түшүнүк бар. Узун размердеги 24, мисалы үчүн 30-36 метрлик фермалар, балкалар боло турган болсо, алар заводдон ошол узун боюнча келбейт. Бөлүнүп кирет. Мисалы үчүн 12 метрден келди дейлиги, 36 метрликте 3-12 метрлик ферма келе турган болсо, монтаж башталганга чейин биз аларды кайра топтошубуз керек 36 метр кылып. Шуну топтош үчүн атайын стендтер керек болот. Ошол стендтерди уюштурушубуз керек экен. Алтынчы, курулуш буюмдарын жана материалдарды убактылуу сактоо үчүн ачык, жабык жайларды жана навестерди даярдоо. Курулуш материалдары өздөрүнүн физикалык касиеттерине жараша ачык жерде тура турган конструкциялар, бул железобетондуу конструкциялар негизинен жабык жайларда, закрытый складдарда деп коебуз, сактала турган материалдар жана навестерде сактала турган материалдар, изделиялар болуп бөлүнөт. Ошолордун ар бирине ылайык складдарды даярдашыбыз керек экен. Жетинчиси, курулуш өндүрүшүнүн жумушчулары жана жетекчилерине санитардык белгилик кызматтар үчүн убактылуу жайлашты уюштуруу. Бул жумушчулар жууна турган душевойлор, тамактана турган жерлер, чечине турган жайлар, гардеробныйлар, прорабтын канасы, медпункт жана башкалар ушул нерселерди карашыбыз керек экен. Сегизинчи, курулуш өндүрүшүнүн жүрүшүн оперативдүү диспетчердик контролдоо үчүн байланыштарды уюштуруу. Тогузунчу, курулуш аянтында өрт өчүрүүчү шаймандарды даярдоо. Курулуш өндүрүшүнө техникалык жана технологиялык даярдыктар. Курулуш монтаждоо жумуштарын аткарууга көрүлгөн даярдык болуп эсептелинет. Бул жумуштар курулушка даярдануу жана курулуш жүрүп жаткан мезгилдеги курулуш монтаждоо ишканалары подрядчиктер тарабынан жүргүзүлгөн жумуштар. Техникалык жана технологиялык даярдыктардын милдети курулуш өндүрүшүнүн жогорку уюштуруучулук жана техникалык деңгээлин камсыз кылуу, курулуш монтаждоо иштерин натыйжалуу ыкмада эң аз өндүрүш чыгымдары менен камсыз кылуу болуп эсептелинет. Курулуш өндүрүшүнүн техникалык жана технологиялык даярдоо төмөнкү иш-чараларды камтыйт. Биринчи,
имараттардын жана курулмалардын жана алардын бөлүктөрүнүн жалпы геодезиялык бөлүнүшү, курулуш монтаждоо жумуштарын аткаруу үчүн технологияларды жана ыкмаларды тандап алуу, аларды материалдык жана кадрлык жактан камсыз кылуу жөнүндө чечим кабыл алуу. Экинчи, курулуш монтаждоо жумуштарын механизациялоонун негизги каражаттарын, аларды орнотуучу жайларды аныктоо. Бул крандар негизинен монтаждоо крандарды тандап алышыбыз керек экен, кандай кранды иштетсек болот, жана алардын стоянкалары деп коет. Эгер самоходный крандар болсо кайсы жерде туруп монтаж кылыш керек. Эгерде башынный крандарды кабыл ала турган болсок, алардын подкрановый пункттарды кайсы жерге жайгаштырышыбыз керек, ошолорду аныкташыбыз керек экен. Үчүнчү, курулуш монтаждоо жумуштарын аткаруунун кабыл алынган ыкмаларына жана методдоруна ылайык инструменттерди, шаймандарды жана башка каражаттарды сатып алуу же даярдоо. Жумуш аткарууда эмгекти уюштуруу жөнүндө чечим кабыл алуу, иштей турган бригадаларды түзүү жана алар бир күндө канчасы менен иштейт, ошолорду аныктоо. Бешинчи, курулуш монтаждоо иштерин жүргүзүү үчүн керектелүүчү курулуш монтаждоо, контролдоо өлчөө шаймандарынын жана башка техникалык каражаттардын топтомдорун түзүү. Бийик жерлерде иштөө үчүн каражаттардын топтомун түзүү. Эгерде адамдын бою жеткен жердеги иштерди аткарыш үчүн адамдар жерде туруп эле иштей беришет. Эгерде боюбуз жетпей жогорулаган сайын, иш фронтубуз жогорулаган сайын, бизге атайын нелер керек болот, иса формасы деп коет. Ошолорду канча керек болот, кайсы убакытта керек болот, ошону такташыбыз керек экен. Коркунучтуу жумуш коопсуз болбош үчүн жумуштардын аткарыла турган жумуш орундарды убактылуу тосушубуз керек экен, жана башка керектүү болгон шаймандарды алышыбыз керек. Жетинчи, жумуш орундарына убактылуу жарык берүүнү уюштуруу. Эгерде эки сменде жүрө турган болсо, караңгы мезгилде жумуш аткарыш үчүн ал жерлерде атайын прожекторлор коюлуп, жарык беришибиз керек. Сегизинчи, курулуш конструкцияларын монтаждоочу бөлүктөрдү, жарым фабрикаттарды, материалдарды сактоочу жайларды жана курулуш конструкцияларын чоңойтуп топтоочу жайларды куруу. Бул складдар жана айтып кеттик, ошондой эле складдарды курушубуз керек экен. Полуфабрикат деген бул билесиңер, бетон, растворлорду полуфабрикат деп атайбыз. Аларды кайсы жерде даярдасак болот, алардын жайын такташыбыз керек экен. Тогузунчу, курулуш конструкцияларынын буюмдарынын жана материалдарынын нормативдик технологиялык запасын түзүү. Биз складдарды, курулуш конструкцияларын кое турган площадкалардын аянтын билиш үчүн ар бир материалдардын, конструкциялардын өзүнүн запасын билишибиз керек. Канча запас каралат. Ошол технологиялык запасына жараша ошолорго ылайык аянты түзүшүбүз керек. Жогоруда айтылган иш-чаралардын бардыгы техникалык даярдыктарга кирет. Ал эми технологиялык даярдыктарды уюштуруу үчүн негизги эмгек процесстеринин карталарын, технологиялык карталарды иштеп чыгышыбыз керек. Атайын объектиде жумушту аткаруу долбоору, проект производства работы жана проект организации строительства, курулушту уюштуруу долбоору деген документтер бар. Ушул документтерди даярдап алып, ошонун негизинде жумуштардын аткаруу технологияларын тактап алсак болот экен. Бул документтер боюнча кийинки сабакта карайбыз. Бул сабактагы өтүлгөн теманы бекитиш үчүн силерге контролдук суроолорду берейин. Биринчи суроо: курулушка даярдык деген эмне? Экинчиси: курулушка даярдык кандай бөлүктөрдөн турат? Эмне максат менен курулушка даярдык жүргүзүлөт? Жалпы техникалык даярдык деген эмне?
объектилерди курууга техникалык даярдык деген эле. Курулуш өндүрүшүнө техникалык жана технологиялык деген эмне жана кандай иштерди камтыйт? Ушул лекциянын ичинен кайсы жумуштар курулуш башталганга чейин аткарылат, кайсы жумуштар курулуш болуп жүрүп жаткан мезгилде аткарылат, дагы кайсы жумуштарды заказчик кардар өзү аткарат, жана кайсы жумуштарды куруучулар же болбосо подрядчиктер аткарат. Мына ушуларды бөлүп көрсөтүп жазгыла.